Мекенчил партиясы элдик партия. 5 yıl egerde iyilikte ve hükümette biz karmak durgan bolsak, mamleket kadimgide özgürüt. Kovumuz kadimgide özgürüt durganda. Günü tünü işleşimiz gerek. Günü tünü başımızı sayıp koyup, günü tünü densoluk'a karavay, üy büleğe karavay, başına karavay işleşimiz gerek. Sebebi sizlerden ümidini aktaşımız gerek durganlarım. Men sizlerge aytıp koyun. Bugünkü günde mamlekette emne жетишпейт дегенде, бул мына дух патриотизма деген болчу. Мекенчилдик сезим жетишпейт деген bizde. 4 oktyabrda doğuştu belgile, mıyzamdı revolyusiya kılavuz, biz bilge gelip oturavuz durganda. Kırgızstan depte gönlüm mangay terdi, kızma kılgın jön жүрбө basıp çerdi, janar toğdoy teң atılıp. Bir gala Мекенчил партиясы элдик партия. Bizde mıyzamdуулuk, adalettүүлүк, акыйкаттуулук мына ушундай күндөй тегиз тийип атабыз биздин өлкөдө. Тийген жок, Мына ошон үчүн Мекенчил партиясы баратат. Бардык элге бул кандай тегиз тийсе, мыйзамдуулук, акыйкаттуулук, адалеттүүлүк дагы мына ошондой күндөй тегиз тийиш керектер. Мына азыр эртеден бери айтылган сөздөрдүн бардыгы уурулук, коррупция, бийликти колдонуу жана башканын бардыгын силер Мекенчил партиясы кантип чечишиңер мүмкүн деген суроо болушу мүмкүн сиздерде. Биздин программаны окуп ойлоп атсаңыздар керек. Ушундай оор программаны жазыптыр кантип аткарат деп. Урматтуу туугандар, биз сөзсүз аткарабыз. Мамлекетте жанагы ар кандай аталышы кооз реформалар ишке ашпай турганы бул бүгүн мамлекетте башаламандык. Biz kırgızlar ne oluduz? Ата бабаларыбыз калтырган жерди биз ушунча эле жөнүнө бөлүндү кылып коебузбу? Каяктагы коррупционерлер, уурулар, паракорлордун акчасын алып, мына ошол коррупционерлер үчүн биздин эл чачыранды болду. Биздин балдарыбыз эмгек мигранттар болуп талаалап кетти. Ойлоно турган убакыт келди. Мени кескилешти, союшту. Балдарымы уртокмокко алышты. Бир туугандарымы камашты. Мекенчил партиясынын мүчөлөрүн тепкилемек турсун чекеден түрмөгө тыгышты. Аны да көтөрдүм. Атам каза болгондо могу жерде эркек балдар турасыңар, эркектин парызы ата-энесин акыркы жолго узатуу, бир уч топуракты салып, жаназада туруп берүү. Ошону менен бирге элге Куран окутуу. Садыр Жапаров менен Камчыташев эч качан бийликтин алдында ийилген эмес, ийилбейт дагы. Садыр ошондо суранды. Бирок Атамбаев уруксат бербей койду. Ага барыңар тең күбөсүңөрбү? Күбөсүңөр. Мына ошону айтты. Мен барып атама мени жашоого алып келген, өсөгүм болгон атама бир уч топурак сала албай калдым деди. Энем каза болду. Энем каза болгондо азыркы президент Имандокен уруксат берди дейт. Бардым. 9 ай толгонуп, өлүм менен алпурушуп, сөөктөрү сыздап, мени төрөгөн, ак сүтүн берген, түн уйкусунан безген. Энеме топурак сала алдым. Ошондо бирге барып атамын көрүстөнүнө дагы бир уч топурак сала алдым. Уулум каза болгондо мен почти чөгөлөдүм. Почти сына баштадым. Бирок эл журт мени сындырбадыңар го. Силер ар бириңер Facebook'tan, соцсеттерден көбүн айтып,
жигитке мына ошону айтып, кадимкидей ачык сүйлөшөлү дедик, боздоду. Экөөбүз телефондон көп кыйладык. Мен сіздерге айтып қойын, бүгінгі күнде мамлекетте эмне жетишпейт дегенде, бұл мына дух патриотизма деген болчу, мекенчилдик сезим жетишпейт деген bizde. Эгерде ар бирибиз, жашыбыз, карыбыз, ар бирибиз мекенчилдик сезимди ойгото турган болсок, кошну колоңдор менен, куда соок менен мекенчилдик сезимди ойготсок, ошондо биз албетте мамлекетибиз оңолот. Келечекте мына bizim балдарыбыз, кыздарыбыз, ата-бабаларыбыз мурас кылып таштап кеткен мамлекетибизди жаркын келечекке алып келебиз. Урматтуу туугандар, мына бул жерде айтып кетишти. 4,5 миллиард, 5 миллиардка жакын мына карызыбыз болуп калды бүгүнкү күндө мамлекетте. Мамлекетте бүгүнкү күндө мына кен байлыктардын баардыгы мына Кытайларда 80% болуп калды. Бүгүнкү күндөгү сиздердин төрөлүп аткан небереңиздер, балдарыңыздар $750 карзы менен төрөлүп атат. 4-октябрда көптөн ушалып, мойнуңузга милдет ийсеңер, biz бүгүн азыр кандай кыйналып атсак, бүгүнкү кыйналганыбыз бул жөнөкөй эле бир оюнчук болуп калат. Күнү-түнү иштешибиз керек. Күнү-түнү башыбызды сайып коюп, күнү-түнү ден соолукка карабай, үй-бүлөгө карабай, башка карабай иштешибиз керек. Себеби силердин үмүтүңөрдү акташыбыз керек туугандарым. Үмүтүңөрдү акташыбыз керек. Ошондуктан biz оңой нерсени эле суранып аткан жокпуз. Оңой нерсени суранып аткан жокпуз. Берсеңер биз жыргайбыз, биз жыргап калабыз деген оюбуз жок. Биз иштейбиз, мамлекетибизди алып чыгабыз. Кудай кааласа, ушул 5 жылдыкта 5 жыл эгерде бийликте өкмөттү биз кармап тура турган болсок, мамлекет кадимкидей өзгөрөт. Коомубуз кадимкидей өзгөрөт туугандар. Кадимкидей башка жашоо башталат. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бардыгыбызга ден соолук берсин Алла Таалам. Абам айткандай өмүрүбүздү берсин, тынччылык болсун. Анан аталар, апалар, урматтуу апалар, урматтуу аталар, алдыңарда катуу кыйкырып сүйлөп койсом, капа болбоңуздар. Бул ташыйып келип баарыбыз коркутту деп ойлобогула туугандар. Мен билем силер коркпойсуңар. Билем силер коркпойсуңар. Биз эле коркпойбуз. Айтып коет го, карыса бир койлук алы бар деп. Биз өтө эле карыган жокпуз, ошондо бизде 5-6 койлук алыбыз бар, Кудай кааласа. Канча-мынча укпаганын билесиңер эмне кылышты. Ошондуктан коркпоңуздар, үркпөңүздөр, акыйкаттуулук, чындык керек болсо тандап алыңыздар. Мен аягына чейин турамын. Кээ бирде мына жерде бул куршап орус тилдүү жерлерге бар, билесиңерби, орустар көп эле бар. Таканса деп коет элеңер го. Ошо биз таканса турабыз туугандар. Мен таканса турамын. Силер да туруп бергиле таканса. Кыймылдабагыла, коркпогула. Эч ким коркута албайт. Биздин таразабызда элдин тагдыры турат. Мамлекеттин тагдыры турат туугандар. Эли журтумдун мага ишенип берген добушунун тагдыры турат. Силердин добушуңар тагдырын Кудай кааласа, мен эң бийик жерде кармайм жана аны мен ар дайым өзүмдүн башынан ый кармап жүрөм туугандар. Коркпогула. Таза адамдар балам, ушулардын ишке ашсын, жаштардын ысык балы болсун, ушуларды колдосун балам. Мен экинчи партиясын колдойм. Bular çınçıl partiyalar, жақшы деген партиялар, жебеген партиялар, ушуларды çınçıl партия десе болот. Беркилерди бул үчүн элдин канча нерселерин жооп атат. Болгон партиялар, бул çınçıl партиялар, элдеп жүрөгү соккон партиялар булар. Садыр Жапаров менен Ташиевчи. Эл деген элдеп жанын берип жүрөгүн берген партия. Эми шуну тилегенчи биттерде эркек депутат болса, жок болбосо айтайын. Şu bizi 3 geceden bir haber alsın, şu suğumuzu titikere versin, bana törüde oruçlu muhalada, oruçlu muhalada. Ağır yoldatılar, Kerem'den mınan da edecek, yoldan Kerem'den bitmen çıkmay, ağır yolda 3 derecede suğcu var. Bir çıkan oşunu tuğurlap, suğda ağzı ver bizge. Burada Ramazan. Oo, hadi rahmet sağ olun, jaslı. Rahmet. Rahmet. Урматтуу эл журтум, урматтуу ата, эми мен мактанайын сиз алдыңыз келип. Ата,
Sizin üç çocuğa gelip su çıkarıp vereyim deyip azmesiyen bir şey tanımayın. Bürok, koluma gelişince elime yurtuma kızmat kıl geliştim. Kuşattıklar bilse gerek. Ben her yerde azazdan kızmat kılan da kuşattın bir köşesine aşağı kıl vergen. Milletin saçı bacak yedirin taşı bacak tadı seç. Özboyduklarının Atoldadır tenteleri. Geriden salmışı dışarı çağırırken çakaradan Danslık köprüsünü tatlıdır tavuldu. Konçam, boşluk koyduğundan. Buna emgekli bağlaudan. Rahmat tuğanlarım. Alemi bizge emgegimizni bağlap kelgen hurmatlı ağaylarımızga danışman Qo'mduk birikmesinin başçısı Şaylov akelerge şöyle rahmatımды rahatsızlığını bildiremin. Mekençil partiyasынан doğuş ber.